Çetke çıkmasın alay. Çıkmayın. Бак тараптарды өстүрүү жана жашылдандыруу, көрктөндүрүү иш-чараларына активдүү катышуу болуп эсептелет. Жалпы 34 кызматкер эмгектенип, жетекчиси Самудинов Бердибек Самудинович. Алга Токой чарба кызматкерлери. Кенже кызматкер жана башка 52 кызматкер эмгектенет. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ардак грамоталарынын ээлери. Жетекчиси Тентиева Айнура Шеримбековна. Алардын 60-тан ашыгы айыл өкмөттөрдө эмгектенишет. Райондук социалдык маданий турмушунда маданият кызматкерлеринин эмгеги зор. Маданият ата-бабабыздын табелик буюм сайын сактаган тарых музейибиз. Мекемеде бир катар маданияттын мыкты кызматкерлери Абдыкалый Тургунбаев, Замир 2020-жылдан жол кыймылынын тескөөчүлөрү кароо сынагынын 1-туру болуп өтүп, 1-орунду ээлешкен. Туктайбыз. Алга Кыргызстан. Барыбыз бул далда. Sabranlara kadar yakında oldu şöyle. Sabra giy cenabı. Öyle ya. Hayır, buna çok hava. Şey bir hafta. Kaç bakalım. Buna kıymet. Onu gözet koç kim? Tengdeşүүгө çaması jok echkimdin, uul kızыбыз tengir toğuluk atanın. Haruu düynüң, ак кементай чапаның, ак мөңгүдөй алатоодой калпагың, жоболоңду сан кылымдык колуңду, жүрөгүмө дастан кылып жазамын. Pandemiya korusu bizde aябай өнүк өзгөрүп тоскоолдуктарды десек жаңылышпайбыз.
Biz ошого карап туруп албастан бардык күчүбүздү элибиз менен биргеликте ушу пандемия менен күрөшүүгө чоң иш-чараларды түзүп алып бардык. Бул апаттан кутулуу үчүн биздин мамлекет элибизге мындан жардам берип, коомдун биримдигин жана жоопкерчилигин дагы эске алып, жалпы биргеликте ушул оору менен күрөштүк десек жаңылышпаймын. Токтогонова Кайыр бүбү сыйланат. IT программасы сынагында баш байгени ээлеген Сейит Мурат уулу Нурлан сыйланат. Сыйлооңуздар кут болсун. Мен Курчак айыл өкмөтүнүн башчысы Абылбек Бердибек. Мына бүгүн Кыргыз мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык майрамын ушу Жумалы районунун борбору чайык айылында өткөрүп отурабыз. Сейилбак паркында. Быйылкы жылдын ушул өзгөчөлүгү эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын ушул биринчи жолу Сейилбакта 10 айыл өкмөт 13 позит жигип жогорку деңгээлде өткөрүп атабыз. Bundan sırtkarı Çayık ayılının borborunda mekemeler, ayıl hükümetler paratı oldu en doğru dengelde. Sonundan birge bugünkü şu emeden faydalanıp Kırgız elimde, Cumhuriyet elimde bugünkü egemendүүлük Kırgız memleketinin egemendүүлüğünün 30 yıllık bayramının çın yürekten kutuktayım. Şu elbette ardayım tırçılık olup, ülkemiz önügüp, egemendүүлük kut bolsun, bunlar önügü yolunda olalım, elbette ынтымақ tırçılık bolsun, bardıq şu Kırgız elime bakıvat жасоо kaalaytылым. Мен Кабак айыл өкмөтүнөн келдим, Самсалиева Гүлнара. Ошо Кабак айыл өкмөтүндө уюшулган шайыр апалардын мүчөсүмүн. Бүгүнкү майрам мага аябай жагып атат. Элдин маанайы аябай жакшы. Бул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилеп келип атпайбызбы? Мындай майрамдын дагы 30 эмес 60, 90 жылдыгын белгилейли. Элибизде тынчтык болсун, жергебизде токчулук болсун, жалпы журт аман болсун. Iki tişler gitti. 5 lira koy.
Men Шамырхан Нурланбек Муслимович, Жумгал Гисар Арашан сүйүүчүлөрдүн биримин. Биз Жумгал районунда экинчи жолу эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата Гисар Арашан койлордун көргөзмөсүн өткөзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө Жумгал районунун дээрлик бардык айылдарынан жана ошондой эле коңшу Кочкор районунан Арашан Гисар кою кармагандар келип көргөзмөгө катышып жатышат. Бүгүн дээрлик где-то бир 100дөн ашык кочкорлор, чоң кочкорлор, 2 тиш кочкор, 4 тиш жана коз кочкорлор катышты. Ошонун алды болуп азыр эң жогорку вес болгон азыр бүгүнкү күндө 152 килограмм берди, эң жогорку вес. Ошондой эле боюнун чоңдугу 1 метр, 99 сантиметр. Почти 1 метрге чукул кочкорлор чыкты. Биз карап отурсак, буюрса Жумгал районунда өнүгүү бар, темп тез арада эле өнүгүп кетти. Биз экинчи жолку көргөзмө өткөзүп атабыз. Жазында Нооруз майрамында да өткөзгөнбүз. Эми биз бүгүн чогулуш болуп, бүгүн Жумгал Арашан сүйүүчүлөрдүн төрагасын шайлайлы деп отурабыз. Бүгүн Кудай буйруса, бүгүн бир башчыбызды шайлап алып, ошонун алдында Кудай буйруса Жумгал районунда жазында бир, жайында бир, анан айыл чарба кызматкерлеринин күнү болот, дан майрамы ноябрь айында. Ошондо бир өткөзөлү деп пландап жатабыз. Кудай буйруса, Жумгал районунда ошо Гисар сүйүүчүлөр өтө көбөйдү, өнүгүп келе жатат. Азыркы Жумгал районунда фермерлерибиз, мына атын айта койсом Токтонали Тасымбек деген фермерибиз азыр 200 миңге кочкор алып келип, Кудай буйруса күзүндө жасалма жол менен уруктандырууну өткөрөлү деп жатабыз. Кудай буйруса жылыш бар. Ошо бизге бүгүнкү келип көргөзмөгө катышкан фермерлерге, дыйкандарга Жумгал Гисар Арашан сүйүүчүлөрүнүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунга жана экстерьер эң мыкты дегендерге дагы алтын диплом деп өзүнчө бир өзгөчө сыйлык уюштурдук. Кудай буйруса азыр жыйынтыкталып бүтүп калдык. Азыр буюрса ушулардын параметрлери карашта биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды аныктап, анан сыйлоо аземине барабыз. Урматтуу туугандар, муну азыр монун канында Гисар жана Арашан бар. Нонун бою менин оюнча где-то 99 1 метрге чукул кочкор экен. Аябай жакшы кочкор. Булардын баалана турган нерсеси узундугунан бааланат, боюнун бийиктигинен, салмагынан, куйруктун түзүлүшүнөн, анан кулактан да бааланат да. Кээ бир кочкорлордун кулактары кыска болот, кээ бир кочкорлордун кулактары аябай узун болот. Бүгүнкү эң узун кулактуу кочкор 23,5 сантиметр болду. Келечекте баягы биздин Жумгалда мал сүйүүчүлөрдүн тукумун оңдой турган мыкты кочкорлордун бири болуп эсептелет бул да. Эң кымбаты 200 миңге алып келдик. Биздин жана фермерибиз Токтонали Тасымбек 200 миңге эң кымбат кочкор алып келди. Кудай буйруса ошонун уругун алып быйыл жасалма жол менен уруктандырып, ошо фермерлер сүйлөшүп атабыз. Жасалма жол менен уруктандырып, ошондагы бир жолго коелу деп атабыз. Себеп дегенде ар бир фермер деле бир 20 коюна, 30 коюна, 50 коюна бирден кочкор алгандан көрө бир эле кочкорду жалпылап сатып алып, бир 200 миңге, 300 миңге кочкор сатып алып туруп эле, анан ошонун уругу менен эле бүт районду бир асылдандыруу деген келечекте чоң максаттарыбыз бар. Кудай буйруса.